Президенттин 8-чакырылышынын 1-жыйыны 17 декабрда өтөт. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Эске салсак, бир нече күн мурун шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссия 30 ноябрда өткөн Жогорку кеңештин депутаттарынын мөөнөтүнөн мурда шайлоонун жыйынтыгы боюнча токтом кабыл алган. БШКнын маалыматына ылайык 30 көп мандаттуу шайлоо округунда добуш берүү мыйзамдуу деп табылды. Жыйынтыгында 29 округда Жогорку кеңештин депутаттыгына 87 талапкер шайланды. Коопсуз шаар долбоорунун алкагында төлөнбөгөн айыппулдар 250 000 сомдон ашты. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери салган жана коопсуз шаар системасынын камералары тартып калган жол эрежелерин бузуу боюнча төлөнбөгөн айыппулдар 250 000 сомдон ашты. Бул тууралуу башкы прокуратурага караштуу сот аткаруучулар кызматы кабарлады. Мекеме административдик айыппулдарды өндүрүү боюнча иштер республиканын бардык аймагында активдүү жүрүп жатканын билдирет. Жол тескөөчүлөр менен биргеликте түзүлгөн мобилдик топтор карыз өндүрүү, мамлекеттин кирешесине конфискацияланган автотранспорт каражаттарын аныктоо жана кайрылуу боюнча чараларды көрүүдө. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштап, Бишкек-Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек-Торугарт, Бишкек-Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык ВК концерни ишке ашырган. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан. Shenzhen Shinchri Intelligent Co Ltd аттуу кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар, 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан Санарип өнүктүрүү министрлиги Sunwin Intelligent Co Ltd компаниясын 2022 жылы сотко берген. 2025 жылы жалпы өлкө боюнча байкоо салган коопсуз өлкө долбоору старт алган. 1 октябрдан тартып бул долбоордун алкагында жолго орнотулган комплекстер коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү аныктай баштады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Жыл башында Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында өлкөдө 12 000 камера коюлганын, эми коопсуз өлкө долбоору ишке ашса, шаар айылдарда 25 000дей камера иштеп, министрликтин борбордук тутумуна кошуларын айткан. Булак Азаттык. Рютте Орусиянын кийинки бутасы НАТО өлкөлөрү экенин айтты. НАТОнун башкы катчысы Марк Рютте Орусия Украинадан соң кийинки 5 жылдын ичинде НАТОго мүчө мамлекеттерди аскердик бутага айланышы мүмкүн экенин айтты. Орусиянын кийинки максаты биз. Тилекке каршы көптөр азыр бейкапар эле жүрүшөт. Анткени менен убакыт жок, иш аракеттерди азыр баштоо керек, деди Рютте Берлиндеги маалымат жыйынында. Анын айтымында Орусия Европа өлкөлөрүнө каршы диверсиялардын жана жашыруун операциялардын санын көбөйттү. Алар негизинен жарандык, аскердик жана маанилүү инфраструктураларды бутага алышат. Рютте мисал катары Польшанын темир жолундагы жардырууларды, орус учактарынын Эстониянын аба мейкиндигине кирип барышын, ошондой эле Европанын бир катар аэропортторуна жакын жерде дрондордун пайда болушун келтирди. Рюттенин баамында согушту алдын алууну жалгыз жолу НАТО өлкөлөрүнүн коргонууга олуттуу даярдыгы жана бөлгөн каражатты кыйла көбөйтүү. Жаңжал биздин босогобузда турат. Орусия Европага согуш алып келди. Биз чоң масштабтагы согушка даяр болушубуз керек, деди НАТОнун башкы катчысы. Ошондой эле ал альянска мүчө мамлекеттерди Украинаны колдоону улантууга чакырды.
Быйыл жыл башында НАТОго мүчө мамлекеттер 2035 жылга карата коргонуу чыгымдарын көбөйтүү жөнүндө макулдашкан. Бирок Рюттенин пикиринде бул процессти тездетүү абдан маанилүү. Декабрдын башында Орусиянын президенти Владимир Путин Москва Европа мамлекеттери менен согушууга даяр экенин айткан. Ошол эле учурда ал көптөгөн байкоочулардын айтымында Европага каршы өзөктү курал колдонуу мүмкүнчүлүгү жөнүндө кыйытып өткөн. Бул билдирүү Путин Украинадагы согушту токтотууга багытталган тынчтык планы тууралуу АКШ делегациясы менен жолугушкан ошол эле күнү жасалган. Бирок тараптар орток пикирге келе алышкан эмес. Бул Азаттык. Талиптер оогандыктарга өлкө сыртындагы согуштарга катышууга тыюу салды. Оганстанда талиптердин өкмөтү жарандарга өлкө сыртындагы куралдуу жаңжалдарга катышууга тыюу салган бир катар диний жарлыктарды кабыл алды. Бул тууралуу Казинформ агенттиги Ал Арабияга таянып жазды. Маалыматка караганда чечим Кабулда өткөн дин алымдарынын чоң жыйынында кабыл алынган. Жыйынга премьер-министр Мулла Хасан Ахун жана жогорку соттун төрагасы Абдул Хаким Шараи катышкан. Расмий документке ылайык өкмөт чет өлкөдөгү согуш аракеттерине катышууга аракет кылган жарандарды токтотууга милдеттүү. Беле кетсек, октябрь айында Ауганстан менен Пакистандын чек арасында чыңалуу күчөп, куралдуу кагылышуулардын натыйжасында эки тараптан жүздөгөн адамдар каза болуп, жаракат алышкан. Пакистан талиптерди Техрик-и-Талибан Пакистан тобунун мүчөлөрүнө өз аймагын колдонууга мүмкүнчүлүк берүүдө деп айыптап келүүдө. Ал эми Кабул бул дооматтарды четке кагууда. Эске салсак, 18 декабрда Дохада өткөн сүйлөшүүдө эки тарап ок атышууну токтотуу боюнча макулдашышкан. Бирок өткөн жумада чек арада кайрадан кагылышуулар башталды.